Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Ат башы районунун Акмуз айылына келдик. Бул Акмузга биз 2023 жылы кыштын алдында кечкүсү менен Искендер байкебизге сонун болгон үй салып бергенбиз. Үй менин артында турат. Байкебиз 2 кыштан кыштады. Үйдүн узундугу болсо 12 метрди түзөт. Ал эми туурасы болсо 10-300 түзгөн сонун заманбап проектидеги үй. Эгерде сиз дагы ошол үйдүн ички планировкасын көргүңүз келсе, ушул видеонун аягына чейин болсоңуз, биз сизге азыр көрсөтүп, айтып, түшүндүрүп беребиз. Мынакей биз азыр үйдү бир капталында турабыз. Өзүңүздөр деле байкасаңыздар болот. Фундаментинен баштап биз куюп бергенбиз. Дуалын көтөрүп бергенбиз. Жана ошондой эле водосток, ветровой карниз дегендердин баарын тең толугу менен койгонбуз да. Терезелерин болсо байкебиз өзү күрөң өңдөгү терезелерди тандаган, көрсөңүздөр болот. Ал эми могул Технониколь компаниясынын фасады, бул фасады беркинде кирпич өңдөгү да фасады бар. Кирпичтин түзүү кирпичтикиндей болгончу. Ал эми Искендер байкебиз болсо, ушундай мондай овальный формасындагы балыктын чешуясындай болгон сыяктуу өңүн тандаган да. Мынакей киргенде бул жерде чоң неме бар, крыльцо бар. Крыльцо болсо крыша менен бир жабылып кеткен дагы. Бул чакан жерин болсо вагонка менен коостоп, бул жерине болсо чатырга чыкканга люк калтырып кеткенбиз да. Брондолгон бул темир эшигин биз коюп бергенбиз. Андан кийин болсо мынакей биз бисмилла деп үйдүн өзүнүн прихожкасына киребиз да. Искендер байкебизге мен жогоруда белгилегендей 2023 жылы кыш менен салып бергенбиз, күз менен да, кыштын алдындачы. 2 кыш кыштады. Эми ушул азыркы учурда прихожкасы эле калыптыр. Таза ички жасалгылоо отделкасы бүт эле. Калган жердин баары толугу бүткөн да. Мынакей бул жерге кол жуучу раковина коюлган. Кыргызстанда нарында, ат башыда, негизи нарында көп эт тартылат. Ошон үчүн конок келгенде кол жууганга удобный болгондой. Бул жерде биздин автоматтар турат. Андан кийин болсо биз бисмилла деп туруп үйдүн негизги өзүнүн бөлмөсүнө киребиз да. Мынакей ушул жер абдан кенен коридор, и ушул эле коридордо бул жерде бизде абдан кенен болгон, сонун болгон холл бар. Мынакей холл бар. Көбүнчө бизде кардарлар, клиенттер телевизорду бул жерге илишет холлго болгондо. Бирок Искен байкебиз болсо айтат, биз бул жерге мындайдан кылып туруп, чоң диван коебуз дейт, Г түрүндөгү, П түрүндөгү дейт. Анан бул жерге болсо буюрса келечекте биз телевизорду ушул жерге жылдырып, ушул жерге чоң телевизор коебуз деп пландап жатыптыр да. Мынакей көрдүңүздөр, отделкасын биз под евро ремонтко чейин бүтүрүп бергенбиз. Мынакей бул жерден обои тандашкан, потологун болсо полностью гипсокартон менен жасатышкан экен. Мондай болуп туруп скрытый тиги пардаларды коюшкан. Жогоруда айткандай терезеси күрөң пластик менен. Мынакей бул жерде өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, сонун декоративный саат турат экен. Өткөндө эле бир видео көрдүк. Өзүңдүн картаң экенин текшерем десең дейт, ушундай стрелка менен жүргөн сааттарды жаш балдарга көрсөтсөп, эч кимиси так убактысын айта албайт экен. Ошондой болбосун деп байкебиз бул жерге саат койгон экен да. Эми бисмилла деп биз уктоочу бөлмөдөн баштай берели. Мынакей биз азыр уктоочу бөлмөгө келдик. Көрдүңүздөр, Искен байкенин өзүнүн уктоочу бөлмөсү. Бул жерде жалюзи коюлган экен. Мындай болгон гүл түрүндөгү обои тандалган, двухместный кровать турат, төшөк жийилип турат. Бул жерде абдан чоң бүт стенканы ээлеген чоң шкаф бар экен да. Эми биз экинчи уктоочу бөлмөгө кирели. Мынакей бизде экинчи уктоочу бөлмө. Бул Искен байкебиздин баласынын бөлмөсү экен. Мынакей. И могул жерде дагы шкафты көрсөңүздөр болот. Абдан чоң шкаф кылып, могул үстүнөн бери шкаф кылып кеткен экен, чтобы местаны мындай көбүрөөк нерсе баткыдай болуш үчүн да. Анан азыр могул санузулду көрсөтүп берейин. Искен байкенин санузулу могул жерде жайгашкан, эки спальнянын ортосунда. Мынакей, кирсеңиздер болот. Көрдүңүздөр, санузулу жакшы кенен эле да. Мынакей унитаз турат, биде турат, жана ошондой эле раковина турат. Бул жерде душ турат, жана бул жерде эшиктин артында стиральная машинка турат. Мынакей, көрсөңүздөр болот. Негизи үйдүн туурасы өтө тар эле да, 10 эле метрди түзгөн дуал. Ошол себептен Искен байке бизге келгенде, биз деген Искен байке менен отуруп кантип баягы санузулду кеңейтебиз деп нары ойлонуп, бери ойлонуп, общий санузулду чоңойтобуз десек,
могул коридордон баштап бүт үй чоңоймок да, 20 сантиметрге болобу, жарым метрге болобу. Ошон үчүн анан Искен байке менен кеңешип отуруп биз мондай кылганбыз да. Могул жерден көрсөңүздөр болот, мынакей эшик, могул жерде болсо да 20 сантиметрдей, 30 сантиметрдей болгон санузел бери кеңейип туруп, бул комнатага кирген дагы бул жери болсо выступ болуп чыккан да. За счет этого биз санузелду кеңейтип кеткенбиз да. Ошон үчүн санузелга бардыгы батып, бир эле санузел бар, бул бир этаж үй болгон себептен. Бирок бүт нерсе камтылган да. Эми биз барыбыз нарында болгондон кийин, нарында бизде өзүнчө атайын бир бөлмө болот. Баягы эт тартуучу бөлмөсү деп жана эле Мурат байке айтты бизге. Бизде деген эт тарткан ушундай бөлмөгө, бул эт тарткан бөлмөсү мына. Же болбосо үчүнчү уктоочу бөлмө, конок келип калса, конок жайгаштырчу бөлмө, же үйүңүздө эркек балдарыңыз, кыздарыңыз бар болсо, эркек балдарыңызга бул бөлмө берип, кыздарыңызга тигил бөлмөнү бөлүп, үчүнчү уктоочу бөлмө кылсаңыз болот. Азыр болсо Искен байкенин планы боюнча бул уктоочу бөлмө эмес, азыр эт тартуучу бөлмө экен да. Атайын ушул жерге келип эт жегичин. Анан эми кыргыз болгондон кийин коноктош керек. Мынакей өтө чоң эмес зал бар. Искен байкенин өзүнүн акчасы саналуу эле, баягы курулушту баштап атканда. Ошол кезде биз ушул үйдү толук под евро ремонтко чейин 3 миллионго салып бергенбиз. Мынакей эркер түрүндө чыгып турат. Ушундай болгон сонун аябай яркий пардалар тандалган экен. Анан мен жогоруда жана нарындан да тарттык эле го, көрдүңөрбү? Жана биз нарынга барганда таптакыр ушундан башкача түздүү мондай конфет салган оокатты көрдүк эле, идиш көрдүк эле, биякта дагы башкачасы да. Эмнегедир мен ушул нарынга келгенде ушундайлардын аябай башкача түрлөрүн көрөбүз да. Мынакей зал абдан кенен. Эми баягы залдан тышкары үй бүлө күнүмдүк жашоого келгенде азыр сиздин үйүңүздү тартып атабыз байкес. Кухня маанилүү да. Ошон үчүн кухня кенен болгону жакшы да. Мынакей биз азыр Искен байкенин кухнясына келдик. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мынакей кухонный стенкасы турат. Бул жерде посудомойкасы турат, холодильник. Мынакей бул жерде холодильник экен, посудомойка, плитка, раковина. Бул жерде бүт эле илинип турат. Дагы бир жолу баса белгилейм. Илинип турат кухонный стенка. Бизге эле жасай беришет. Сип панелге кармалбайт, көтөрбөйт депчи, балекеттей эле көтөрөт да. И бул жерде чай ичкен зонасы, ашкана зонасы да турат. Көрдүңүздөр, кухня кенен эле. Өзүңүздөрдө да бул видеодо проектиде турат. Ошол проектиден дагы карап алсаңыздар болот. Мынакей абдан кенен болгон кухня, абдан сонун. Ушул үйдү биз под евро ремонт 90% деңгээлге чейин 2023-жылы биз 3 миллион сомго Искен байкебизге кызмат кылып көрсөтүп бергенбиз. Албетте 2025-жылы салдырып калсаңыз 3 миллион сомго бүтпөй калышы мүмкүн. 3 миллион 200 болуп калышы мүмкүн, 3 миллион 300, 3 миллион 500 болуп калышы мүмкүн, 3 миллион 600 да болуп кетиши мүмкүн. Анын болсо так суммасын аныктайм десеңиз, сиз офиске келишиңиз керек. Офиске келип сиз менен биз мисал катары дубалдын бийиктигин 3 метр кылабызбы, 2,80 кылабызбы, 3,20 кылабызбы аныкташыбыз керек. Мисалы мына көрдүңүздөр, терезени Искен байкенкине биз күрөң терезе тандаганбыз. Балким сиз ак терезе тандасаңыз арзандайт. Крышага болсо металлочерепица турат, сиз профлист тандасаңыз арзандайт. Же болбосо сиз мягкий кровля тандасаңыз сумма кымбаттайт. Ушул нерсенин баарын сиз менен отуруп алып биз такташканыбызга жараша сумма келип аныкталат. Анткени дегенде өзүңүздөр билгендей, мисалы мына могул эле бананды карасаңыз болот. Ушул банандын 2023-жылкы баасы башка болчу, бүгүнкү күндөгү баасы башка. Бүт ушундай эле сыяктуу курулуш материалдары дагы түздөн түз жылдан жылга кымбаттап баратат. Бизде көп учурда ойлошот экен, башка продукты питания, жана машинелер, жана башка оокаттар бүт кымбаттайт, бирок курулуш материалдары кымбаттабайт деп ойлойт экен. Андай эмес, курулуш материалдары башка түр товарлардай сыяктуу эле жылдан жылга кымбаттаганын үстүндө.
Саламатсыздар урматтуу биздин кардарлар. Биз азыр Ак Муз айылына келдик. Бул Ат Башы районунда жайгашкан Нарын областына тийиштүү абдан суук айыл десем адашкан болбойм. Кышкысын негизи почти 8 ай суук болот биякта. Анан бул жерге биз 2023-жылы Искендер байкебизге бир кабаттуу 12ге 10 болгон үй салып бергенбиз да. Кудай буюрса Искендер байке 2 кыш кыштан кыштады. Ички отделкасын ошондо эле бүтүрүп алган байкебиз. Анан 2 кыш кыштаган Ак Муздун суугунда кыштаган кардарыбыздан чакан интервью алып, 2 жылдык жашоосунда кандай болду, эмне болду, курулуш кандай жүрдү деп кеч болсо дагы биз маяк куралы дедик эле. Искендер байке үйүңүз кут болсун дагы бир жолу. Жакшылыгыңыздарга кызмат кылсын. Буюрса ушул жерден чөбөрө көргүдөй болсуңуздар. Эми сиз баягы 2 жыл мурунку кандай болду эле, ошол жөнүндө бир маалымат берип кетсеңиз. Курулушту кантип баштап калдыңыз, кантип? Себебинде мен билем, айылда мен курулуш баштайт элем десе эле, сиптен салат элем десе эле, кошуналар сизден да ашып сарсана болуп баштайт да, кой салбагандай менен чычкан жеп кетет, үйүң учуп кетет, өрттөнүп кетет деп башташат да. Кандай болду эле, ошолор жөнүндө да бир айтып берип кетсеңиз эстеп. Аллага чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбызга саламат болсун. Ушул Алланын буйругу менен ушул сиздердин себеп менен ушу тамга жеттик, Кудайга шүгүр. Жашап атабыз, салганыбызга 2 жыл болду, 2 кыштадык. Жылуу Кудайга шүгүр. Анан бул биз там салабыз дегени мен негизи эле мен 10 жылдан өттү. Ана салам болуп отуруп, анан ушул бир 7-8 жыл мурун Нарында тең тушпалдар менен бир шерине отурсам, Нарынын ушул телевидениесинин директору Улан деген бала эле, ошо силер тааныйт экен. Ошол бала айтып калды, ушундай Уларбек деген тең тушпалам бар, ушундай сип менен салып атат деп, ошол адресиңе берген. Ошол эле күнүн эртеси эле мен телефон менен байланышкам. Анан ооба ошондой салып атабыз деп. Ошондон бери эле бир жылда сүйлөшүп коем, бирок ушунун дагы элден бирөөнөн уксаң, бирөө айтат өрттөнүп кетет, бирөө айтат жеңил болот, бирөө айтат суук болот деп эле сарсанага толук ишеним болбойт да. Ошентип бир 10 жылдай жүрдүм, 8-10 жылдай жүрдүм да, ошол сүйлөшүп, силер менен сүйлөшүп коелу. Бул жерин сурап коем, анжа өрттөнгөн жагын сурап коем, болгондо жооп бердиңер, так, күйгөн жагын айтып аттыңарбы, ошол күйгөнгө каршы өзүнүн дарылары бар деп, жылуу жагын айттыңар. Ошентип отуруп анан акыры салыш керек болду, ушуга толук ишендим. Андан кийин сиздерге барып алдым, Бишкекке. Барып анан ошол Кудайдын буйругу менен ошол сиздердин ошо немеңерде отуруп офисте 3 күн чейдик ушунун проектисин. 3-күн дегенде анан толук бекитип, анан келип ошол 2023-жылы август айында баштадык. 3 айда бүтүрүп берем дедиңер, 3 айда толук кирдик. Августта баштадык, ноябрда кирдик. 23 бүттү. 23 бүттү. Анан быйыл 2-жылы кыштадык, Кудай буйруса. Анан ушул жерден да мен суроо берип кетейин. Кара Суудан да барып тартып кеттик да, 2023-жылы салынган үйдүчү. Анан байка айтат, менин кошуналарым күндө кышында сурайт дейт менден. Точно ушул элесиң деп. Отоплениясы жок экен да байкеги да. Сиздикинде отопление барбы, жокпу? Ошол боюнча да маалымат берип коесуз. Кошуналарыңыз кандай, жакшы элеби, сарсана болбой элеби? Эми кошуналар деле туугандардын баары тең эле сурап калат. Кандайсыңар, кандай кыштадыңар, üşүгөн жоксуңарбы дейт. Эми чынын айтканда бул жерде баягы тамды көрүп келет, андай эмне болгондо, же топкасы болбосо, же от жаккан жери болбосо, же паровой отопление болбосо, бир короодо жашап аткандай эле жашап атабыз да чынтыкта. Анан могу киребериште тамбур деп коет экен, ошондо кene теплый пол бар. Анан могу кухнянын баскан жеринде, ушул жерде канакей, анан санузелде кафель да, мустак да, ошолорго канакей теплый пол деп койдук. Электрический. Дагы дополнительный да. Дополнительный могу жерге тиги холго бир жылыткыч коюп койдук. Кышкысын. Только суукта койдук. Күндүз койгондо чыдабай кетет экенбиз, ысык болуп кетет экен да. Анан ошо түнкүсүн жаткан жерибизге спальныйга дагы, себеби ал көлөкөрөөк болуп калат да, атайын ошондой тандаганбыз. Анан ошол жерге мындай маалый менен бир жылытчы коюп коебуз. Ал эми, значит, сиздики таптакыр электрический отопление болсо, ошол жана бир жылыткычты деп атпайсызбы, и плюс теплый полдор. Кышкысын канча чыгат байкеси? Электр энергия канча чыгат да? 1800. 2000ге чейин, 2000 тегереги. Жок, тегереги эмес, 2000ге чейин деп атат. 1,5-2 чейин деп атат. Ошо. Себебинде биз мына азыр Нарындагы салган объектлерди салыштырып келатабыз да. Мисалы, Ат Башыга салып берген Айбек деген баланыкына салып бергенбиз, Нурайдил байкенкине. Анын үйү 307 квадратный метр да, почти 310 квадратный метр. Подвалы менен да еще.
Алар айтат, биз деген ошо жана бир ай эле 5000 сом төлөдүк. Ата калган айлары 3000 сом тегерек чыгат дейт да. Калган Аныкы экидеш 3 аташ болуп чоң кетет. үй анча. Ошо 3000 сом тегерене төлөп аттык деди да. Берки Кара Суудагы үйлөр дагы 2 этаж үйлөр, алар дагы ошо 3000 сом тегерене чыгат да. Сиздики 1 этаж болуп, баягы 2000ге жетип чыгат экен да ошондой. Ошол 2000. Это полный, это не только отопление, это Аристон, тамак, баардыгы включительно да, телевизор, холодильник деген. Баардыгы эле. Болгону газ бар, анан эми мурун болсо от болуп такай отко баардыгы отко. Анан эми азыр от жок, бүт эле свет менен болуп калды, газ свет эле болуп калды да. Анан ошондон кийин деле ошол. Бияка өзүнчө төлөгөндө ошол 2000ге чейин болуп атты. Дагы шүгүр жакшы. Көмүр алсак деле мисалы мурунку там мындан кичине эле там болчу. Ага деле бир 4 тонна 5 тонна менен чыкчубуз, 4-5 тонна менен чыкчубуз. Андан көп эле арзан болуп атпайбы? 5 тонна менен чыксаңыз, 4-5 тонна менен чыксаңыз, азыркы учурда канча 5тин тегереги болот атабы, көмүр 5-6 миң сом тегерегинде болот ата, 1 тонна Ошондо көмүр. катуу суук болгондо 5 тонна болсо 4 тонна менен толук чыкчубуз да. Жана эле ошо Айбектикине барып калсак, Айбек айтып калды да. Айбектики мен айткандай 307 чарчы метр да. Анан ал 307 чарчы метр үйгө ал отопление койгон, көмүр отоплениячы. Анан байкеси менен отуруп сүйлөшүп калсак, байкеси сурап калды, канча жактым десе, 70 жактым деди да. 70 көмүр жактым дейт. Мурдагы үйүбүздөн артып калган көмүр бар эле дейт. Ошо 70 жактым десем, байкеси айтат, аны айтпа дейт. Аны сен элге айтпа дейт. Сөйдөн мен Бишкекке кичинекей үйгө 3,5 тонна жактым. Анан сен могу келтеген 2 этаж подвалы менен чоң үйгө кантип анан 70 жактым нарында деп айтасың дейт да. Ошондой сыяктуу баягы көп кишиге жомок сыяктуу сезилет, бирок чынында эле жылуу эле жашаса болот экенби? Анан баары эле сурайт анан. Свет өчтүбү, өчүп калса кандай болот дейт. Ошол боюнча да бир маалымат берип кетсеңиз. Өчтүбү силердики канча күнгө чейин өчтү? Өчтү. Бир күнү бир жолу бир 3 күн өчтү. Анан бир күн 2 күн анча мустабайт экен. Анан 3-чү күнү уже мустай баштайт экен да. 3-чү күнү чылы андан ашык болсо кыйын болуп кетет экен. Андан ашык болсоң эми ооба. Анан мен ойлоп атам, уже бир движок кылып коюш керек экен да, чоң жанагы дизельныйдан. Негизи сиз айткандай сыяктуу кааласаңыз бир движок менен чечип койсоңуз болот. Азыр движоктор болсо где-то в среднем $1000 жетип жетпеген акчада бир движокчу. Сизге үйүңүздө комфорт менен жашай берсеңиз болот да. Же болбосо азыр заман позволить этет, солнечный панелдер да коюп алса болот да. Солнечный панелдер коюп алсаңыз, сиз мамлекеттен таптакыр автономияга чыгып, таптакыр светти да мамлекеттен сатып албай, сууну ысытканга сатып албай, полностью ошо менен да колдонсоңуз болот да. Азыр эми уже заман баягы өзгөрүп атпайбы? Менин оюмча келечекте свет дагы кымбаттайт. Бизде мурда, например, көмүр арзан болчу, свет арзан болчу, элдер ошон үчүн көп мындай ага муктаж эмес эле да, баягы нерационально болчу да, кымбат айланып калчу да. Азыр күндөн жылга свет кымбаттаган сайын, көмүр кымбаттаган сайын ошондой альтернативный источник энергиялар баягы популярдуу жана выгодный боло баштайт да, буюрсачы. Эми сизден эми баягы реалдуу практикада жашап жүргөн киши катары Нарындын жергесинен Нарындын тургундары көрөт, бияктан ошол эле Алайдын тургундары көрөт, суук жерлергечи. Ошолорго өзүңүз мындай кандай деп айтып кетет элесиз жашап аткан киши катары? Эми жашап аткан киши катары айтып атам, ушул биздин айылга эң эле ылайыктуу там экен да. Мисалы биздики 8 айга чейин кыш болуп кетет, чынын айткандачы. Мына керек болсо азыр деле мына май аяктап калды. Азыр деле суук болсо баягы эле кышкы пальтобузду кие калабыз. Шамал болсо кадимгидей эле кышкыдай эле суук болуп кетет, чындык эле. А Бишкекте болсо, мисалы башка жерлерде болсо ал кийимди унутуп калдың атат туурабы? Ошондуктан бул үстү дагы пена капталдары астынан бери жылуу болуп, бул уядай болгондон болот экен да. Ошондуктан муну сарайларга, тоолорго түштүрүп салбаса болот экен да. Эң ылайыктуу там экен да. Анан бизге да комментарий калтырышат да, баягы деле бирөө жазып атат. Сен сипиң канча жылга чыдайт билбейм, бирок топурак үй вечный дейт да. Анан баягы ошол боюнча да сиз маалымат берип кетесиз мүмкүн болсо. Сиздин буга чейинки бузган үйүңүз неден салынган эле, канча жыл мурун салынган эле? Ал уй сокмодон салынган. 89-жылы, 89-90 салынган. Мен менен тең экен да, мен менен тең болчу экен да, 35 жыл болчу экен да. 35 жыл. Ошондо эле ал там деле уже туштары жарылган чында эле. Анан эми ал чында илгерки тамдын астынын полу мынчалык ачык болот экен, астынан суук кирет экен. Анан ортодон от жагат экенсиң, оттун потолоктун жыртык тешигинен чыгып кетет. Ошентип анан ал көбүсү жылыбайт экен да. А бул болсо мындан суук да чыкпайт экен, эч кандай астынан да суук кирбейт, жылуу да үстүнөн чыгып кетпейт да. Ошол боюнчачы дагы бир суроо да, Искендер байке. Баягы 89-жылы салынган деп атпайсызбы ошол үйчү?
ага чейинки үйүң канчанчы жыл мурун салынганын билбейсизби? Жок, аны билбейм. Ал аны билбейсиз. Аны билбейм. Себеп дегенде муну ушул жерден баса белгилеп кетейин да. Көбүнчө кардарлар Жок, аны билет экен. Ал 76-жылы салынган. 76-жылы салынган, көрдүңүз, эски адам. 76-жылы салынып, кайра 89-жылы бузулуп, кайра жаңы салынып атат да ошондо, Жок, ал бузулбай эле туруп кийин бузулду. Ал кийин бузулду, То есть бул жерде мен эмнени баса белгилеп кетейин деп атам. Сөйдөнгөндө бизге жаса беришет да. Биздин атадан калган топурак үй жакшы, атадан калган топурак кирпич үй жакшы дей берет да. Бирок реалдуу ошол атаңыздын үйүнүн тарыхын изилдеп сураштырып көрсөңүзчү, Кыргызстанда көбүнчө үйлөр эле 20-жылдын экинчи половинасында салынган үйлөр да, 100 жыл боло элек да. То есть түшүнүңүз да, 30 жылдын ичинде үй биздики жана берки үйлөр физически устаревать этип калат да, физически да. А кирпич үйлөр болсо көп учурда морально устаревать этип калат. Морально деген болсо, евроремонту, планировкасы, наркы беркилер жакпай, сиз салган үйдү, мисалы Искен байке, сиз салган үйдү кийин балаңыз соп-сонун болуп колдонууга даяр болуп турса да, мен жок, башкача жаңы модача салам деп башташы мүмкүн да. Ошон үчүн мен муну айткан себебим мындай да, вечный эч нерсе жок. Ушул моментте, Искендер байке, комфорт менен жашаганга басым жасаш керек да. Туура. Туура эле айтып атамбы? Туура. Антпесе биздикилер айтып атат да, вечный болуш керек, вечный болуш керек. Вечныйге эч ким жок го дейм. Андан көрө ден соолук тилейли. Ден соолук тилейли. Болбосо вечный оокат жок да. Азыр сиз айткандай, ким билет, менин балам ушул бойдон жагабы, жакпайбы, туура жашайт, үйлөнөт, жайланат, а бирок заман өзгөрүп атат, турмуш өзгөрүп атат да. Кийин мүмкүн бул там жакпайт, ага чейин дагы сиздерди өзгөрүш, дагы бир фирманын жетекчиси мүмкүн дагы там ойлоп чыгабы. Ошону салам деп чыгат, ким билет анан. Ошондон баарыбызга, сизге дагы бизге дагы Кудай ден соолук берсин. Рахмат. Элибизге тынччылык берсин. Заманыбыз өркүндөп өсө берсин, тилейбиз ушул. Анан ушул тамды буйруп бизге жашаганга Кудай мүмкүнчүлүк берсин. Силер ушул салып берип аткан элдин керегине жарага силердин дагы ошол ишиңерге ийгилик болсун. Рахмат. Рахмат сизге. Ушул жерден ачык айкын өзүңүздүн ой пикириңизди айтып кеткениңизге. Себебинде бизден да сурай беришет, ошо суук жергесине салган кардарлардан интервью алачы депчи. Колубуздан келишинче көбүрөөк интервью алганга аракет кылабыз, бирок тилекке каршы көп учурда биз бишкектен чыгып кыдырганга убакыт беле албай калып атабыз. Ошол себептен көп видеолор тартылбай калып атат да. Биздин каналга жазылып койсоңуз, биздин каналда ушундай интервьюлар, обзорлор чыгып турат. Дайыма көрүп, маалымат алып, жети өлчөп, бир кезгенге мүмкүнчүлүк аласыздар.